2024 жылы Орусия миграциялык саясатын өзгөртүп, мигранттарга карата көзөмөлдү күчөткөн бир катар мыйзамдарды кабыл алды. Алардын айрымдары былтыркы жылдын аягында кабыл алынса, кээ бирлери мына эми күчүнө киргени турат. Орусияда мыйзамдуу жүрүү үчүн мигрант эмне кылышы керек? Тышкы иштер министрлиги эмне дейт? Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Атым Масель. Видеону аягына чейин көрүңүз. 29 январда Тышкы иштер министрлиги маалымат жыйын уюштурду. Анда консулдук департаменттин директорунун орун басары Бакыт Кадыров Орусиядагы мигранттардын башкы көйгөйлөрүн атады. Кадыров эң башкы көйгөй катары үй ээлери мигранттарды жашаган жери боюнча миграциялык каттоого тургузуудан баш тартып жатканы деп белгиледи. Ошондой эле алар эмгек келишимин түзбөстөн иштеп жатканы, кыргыз мигранттар арасында кылмыштуулук өскөнү айтылды. Өзгөчө баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү чөйрөсүндө кылмыштар көбөйдү дейт Кадыров. Бирок ал так статистиканы айткан жок. Мындан тышкары Кадыров былтыр жай айынан баштап мигранттардын балдарын мектептерге жайгаштырууда көйгөйлөр жаралганын айтты. Ошондой эле аэропорттон текшерилип, артка кайтарылган мигранттар дагы бар деп, бул Орусия өзү үчүн кабыл алып жаткан коопсуздук чаралары экенин билдирди. Андан тышкары учурда ошол Россиянын мамлекеттик чек арасы аркылуу эл аралык өткөрүү пункттарында, анын ичинде Москва аэропортунда коопсуздукту жана антитеррордук коргоону камсыздоо багытталган бардык чет өлкөлүк жарандар үчүн көрсөтүлгөн көзөмөл чаралары улантылып келүүдө. Бул атайын Россия тараптын өзүнүн коопсуздугу жана антитеррордук коргоону багытында көрүлгөн чаралар болуп эсептелинет. Ошол чаралардын негизинде бизге маалыматтар келип түшүп атат. Кыргыз Республикасынын жарандарынын Россия Федерациясынын аймагына киргизүүдөн баш тартуу учурлар катталгандыгы. Бул бардык суроолор, көйгөйлөр боюнча кыргыз тарап Россиялык тарапка Кыргызстандын жарандарынын Россияда жүрүү шарттарын жеңилдетүү маселесин такай көтөрүп, талкуулап, ар кайсы аянтчаларда деңгээлде бул суроолорду талкуулап азыр биз келип жатабыз. Эң негизгиси ошол Россиялык тарап менен сүйлөшүү учурунда Россиялык тарапка кыргыз тарап миграция чөйрөсүндөгү мыйзам чыгаруу жаңы демилгелери ИЭП жөнүндө келишимдин нормаларына карама каршы келбеши керектигин айтып жатабыз да. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында 2024 жылы октябрда 376.907 кыргыз жаран миграциялык каттоодон өткөн. Жаңы жылдан тарта мигранттарга тиешелүү 10 мыйзамдар күчүнө кирет. Биринчиси болуп, бул 24 жылдын август айында Россия Федерациясынын аймагында мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандарды чыгаруунун укуктук режимин белгилеген. Ошондой эле чет өлкөлүк жарандардын Россия Федерациясынын аймагында убактылуу болуу мөөнөтүн кыскарткан федералдык мыйзамга кол коюлган. Аталган федералдык мыйзамга ылайык бул мыйзам ушул жылдын 1 январынан тартып чет өлкөлүк жарандардын Россия Федерациясында убактылуу болуу мөөнөтүн бир календардык жылдын ичинде 180 күндөн 90 күнгө чейин кыскартууну караган өзгөртүүлөр күчүнө кирди. Мына 1 январдан баштап бул өзгөртүүлөр күчүнө кирди. Бул ченемдер Россия Федерациясында болууга уруксат берүүчү документтери жок. Туруктуу жашоого уруксаты, убактылуу жашоого уруксаты, эмгек же жарандык келишими жок чет өлкөлүк жарандарга карата колдонулат. Мындан тышкары ушул федералдык мыйзамдын дагы бир негизги негизги кабыл алган бөлүгү бул мыйзамда Россия Федерациясында жүрүү үчүн мыйзамдуу негиздери жок жүргөн чет өлкөлүк жарандарга карата колдонула турган жаңы укуктук режим, чыгаруу режими киргизилет да бул. Эгерде чыгаруу режими колдонулса, чет өлкөлүк жаран контролдонуучу адамдардын тиешелүү реестрине көзөмөлгө алынган адам катары киргизилет.
көрсөтүлгөн реестрге киргизилген учурдан тартып контролдонуучу адамга төмөнгүдөй чектөө чаралары колдонулат. Биринчи чектөөсү ошо ички иштер органынын уруксаатсыз Россия Федерациясынын жашаган жеринен же жүргөн жеринен башка жакка чыгып же өзгөртүүгө тыюу салынат да. Экинчиси транспорт каражаттарын башкаруу укугун чектелет жана Россиянын улуттук же эл аралык айдоочулук күбөлүгүн берүүдө, алмаштырууда, транспорт каражаттарын башкаруу укугуна, экзамендерди тапшыруусуна бөгөт баш тартылат да. Кыймылсыз мүлктү, транспорт каражаттарын алууга же эликтен ажыратууга тыюу салуу, ошондой эле бул мүлктү мамлекеттик органдарда каттоого тыюу салынат. Никеге турууга тыюу салынат, банк эсебин ачуудан жана башка банктык операцияларды жүргүзүүдөн, ошондой эле контролго алынган адамдын эсебине акча каражаттарын которуу жана контролго алынуучу адамга айына 330 000 рубльдан ашык эмес өлчөмдө накталай акча каражаттары берүүдөн баш тартылат. Ошол айтып кеткендей көзөмөлгө алынган адамга карата белгиленген милдеттердин бир нече жолу аткарбаган учурда депортациялоо жана атайын мекемеге жайгаштыруу жөнүндө чечим кабылданат. Тартип бузгандардын реестрине кирген мигранттар коюлган чектөөлөрдү аткарбаса, Орусиядан депортацияланат же атайын жайда кармалат. Полиция судьялар менен бирге мигрантты өлкөдөн мажбур чыгара алат. Мындай учурда ошол мигранттын Орусияда жашап, иштөөсү жагымсыз деп саналып, кара тизмеге киргизилет. Бул чектөөлөр 5 февралдан баштап күчүнө кирет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Орусияда жүрүп, миграция мыйзамдарын бузган жана реестрге кирүү тобокелчилиги жогору болгон жарандардын тизмесин жарыялаган. Анда дээрлик 72 000 жарандын аты жөнү бар. Эгерде сиз Орусияда иштеп жатсаңыз же жакын арада кетейин деп жүрсөңүз, мигрант KG сайтына кирип, тизмеден өзүңүздү текшерип алыңыз. Орусияда мыйзамдуу жүрүү үчүн мигрант эмне кылышы керектигин консулдук департаменттин бөлүмүнүн биринчи катчысы Алмазбек Байбосов айтып берди. Анан чыгаардын астында да бир момент паспорттун жарактуу мөөнөтүн текшерип алсын. Колдон келсе алмаштырып, жаңы паспорт алып алган жакшы болот да. Себеби Россияга барганда миграция учетко туруп, жанагы эмгек келишими түзгөндө паспорттун срогу жетпей калса, ошо паспорттун срогуна эле коюлуп калат да. Анан паспорт алмаштырганга муктаж болуп калат. Россияга кирерде сөзсүз түрдө миграциялык карта толтуруп алсын. Анан билиш керек да, там Россияда 90 күндөн ашык жүргөндөр болбойт азыркы жаңы мыйзамга. Я наоборот от 2 Бир жылдын ичинде 90 күндөн чейин жүрүп, ошо 90 күндүн биринчи кирген 30 күндүн ичинде биздин жаран барып миграциялык каттоого туруш керек, медициналык кароодон өтүш керек, анан манжа издерин тапшырып, жашыл карта деп коет, ошону алыш керек. Азыр Орусияда мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү боюнча рейдтер жүрүп жатат. Мисалы 30 январда Санкт-Петербургда мигранттар иштеген ишканалар текшерилип, анда 100дөн ашык мигранттын мыйзамсыз жүргөнүн полиция аныктаган. Мындан тышкары полиция трассага чыгып, машиналарды токтотуп, 300дөй адамдын документин караган. 24 мигранттын документинде маселе бар экени айтылды. Тышкы иштер министрлиги документтерди ар кайсы интернеттеги ортомчулардан эмес, мыйзамдуу жол менен жасатууга чакырат. Ошо миграция жаатындагы документтер бекер жазылат да. Турак жайдын менчик ээлери эгер мындай ижарага алып атса, алар менен жазуу түрүндө ижара келишим түзүп алыш керек. Ал сөзсүз керек да. Анан миграциялык документтерди тариздөө, аларга консультация алуу үчүн ички иштер министрлигине барса болот, биздин консулдук мекемелерге кайрылса болот. Эгер түшүнбөй жатса, Кыргызстандан чыга электе биздин консулдук департаментке, тышкы иштер министрлигине келсе, биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп беребиз. Анан эң акыркысы ушу Россияда жүрүп иштеп эмгектенип жүргөндө Россиянын мыйзамдарын сактап, алардын каада салттарын сыйлап, эч кандай конфликттерге барбай. Кандай ойлойсуз? Кабыл алынып жаткан мыйзамдар мигранттарга кандай таасирин тийгизет? Эгерде бул маалымат сизге пайдалуу болгон болсо, комментарийге жазыңыз, бул видеону бөлүшүңүз. Мен аты жөнүм Асель Шамилова. Аман туруңуз.